болду. Көрөрмандар бул кишинин сүрөтү дерле Кыргызстан эле. Баткен облустук Баткен таңы гезитинин тандоосу менен жылдын мыкты инсаны наамына татыган Кадамжай районунун тургуну Келдибек Матисаев 2022 жылдагы чек арада болгон каргашалуу окуяда эвакуация болгон жарандарга жардам колун сунган инсандардын бири. Ал өз ыктыяры менен качып барган жарандарды үйлөргө жайлап, тамак аш менен камсыздап турган. Сентябрь айындагы каргашалуу окуянын аркасынан алдык. Ошол күнү биз көчөгө чыгып, ошо кичинекей балам күтүп чыгып, ошол Баткен элине жардам кылайын деп көчөгө чыгып, ошол жерде үй бар деп жазып, ошону тоскон үчүн ошо жылдын инсаны, мыкты инсан деген ошо гравирени деп расыл катты бериптир. Ошол. Ал эми жылдын мыкты студенти наамына Баткен мамлекеттик университетинин студенти Эрнист Айдарали уулу ээ болду. Ал өзүнүн ойлоп тапкычтыгы менен айырмаланып, коомго пайда алып келүүчү буюмдарды жасайт. Жакында эле Эрнист абадан суу бөлүп чыгаруучу аппаратты жасаган. Бул жылы көптөгөн жаңы долбоорлор жасадык, көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик. Ушул ийгиликтерди баалаган Баткен таңы гезитине чоң ыраазычылык билдирем. Жыл сайын жаңы жылдын алдынан өткөн жылда кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен кызматкерлер жана коомго пайдасы тийген жөнөкөй жарандардын арасынан мыктыларды тандаган Баткен таңы гезити 2022 жылда чек арада каармандык кылгандарга өзгөчө басым жасаган. Мына улуу долбоорлорду Баткен областында мындай ишке өнүктүрүүдө ири долбоорлорду ишке ашырып аткан Асанбай Пазылов сыяктуу улуттук долбоорлордун ээсини, мындан тышкары ошол мен кандай гана кырдаал болбосун ошол ак сайымды же болбосо өз айылымды таштап кетпейм деген мекенчи ненелерди, балдарын жоготкон ушундай баатыр энелер жөнүндө биз чыныгы ушундай бир жылдын мыктылар деп аталдык. Баткен таңы гезитинин тандоосу менен мыктылардын катарына чек арадагы кызмат кылган аскер кызматкерлеринен сырткары чек арада жашаган жөнөкөй тургундар жана аймактын өсүп өнүгүүсүнө зор салымын кошкон инсандар болду.